Üstadın emniyetini Aramızda çok ayttık, mынандай dedim. Sizlerге караштуу жерлерди мынандай оорлар дарыянын боюна там салдырып бериптир, Высокогордун түбүнө там салдырыптыр. Не только бизди көбөйгөнбүз, бизди өз чындыкка жете албай атабыз. Мынандай кылып элди, мынандай жай берип туруп, мына эмне карабайсыңар? Мен ушундай эми көйгөй менен кетип атам. Эл кыйналды. 8 жылдан бери тем более мен мындай кыйналып атам. Тишебаева Майрам эже мынандай кылып өзүн салган камын алып бере албай атат. 1020 сомго чечип салды сотто. Бишкек убара, Жалал Абад убара, район убара сот болуп, соттор иштебей атат. Жалган көп болуп атат, коррупция деген. Шүйтүп айттык, бизде болуптур, айтканыңарды кылып беребиз, силер туурасыңар. Ладно, майли кылып беребиз деп алып келип алып эч нерсе кылып берген жок. Чечкен жок. Эч ким чечип бере албайт. Президент чечет деп, президент деле чечпейт экен. Айырдык Субанов деген бар экен, ошо чечет экен. Жалган эле президент болмокто жатат экен дем алып эле президентибиз. Ал мурда иштеген да ошто чарчап калган мэр болуп иштеген. Түшүнөм ага деле. Көп иштеп койду, эми президент болуп дем алат эми. Субанов иштейт да катчылар. Эми кайра жолго чыгасыздар? Ооба, жөө кетип атабыз мына. Мени белимде 4 жеринде грижа бар, мына томография мына. Томография кылдыргыздым. Экинчи группалык сахарымын. 2007-жылы мен түрктөргө 1 тонна 200 грамм, 200 кило эмне сатканмын, курук козгарын. 1 тонна 200 килограмм. Качан жолго чыккан атасыздар эже? 1700 тонна, 2 миллион 40 миң сом акча болгон. Качан жолго чыгасыңар эже? Ошо жөнүндө айтыңыз Бүгүн Бишкек. азыр чыгып кетебиз эми. Өлсөк өлүп калайлычы. Каяка барасыңар Бишкекке барып? Бишкекке Бул жакка карап сөйлө, бул жакка, эже. Киреличи президентке айтайлычы, көйгөдү президент чечет деп атат да. Эжеке бул баланы карап сөйлөңүз. Сен суроо берсең. Мен эмне ташпай президент чечет деп атат, эми президентке барайлычы чечеп экен. Өлүп калсак деле барабыз эми, жөрмөлөп болсо деле барабыз жетебиз. Мына белимде грижам бар, сахарымын, колдорум аягым